Кутмандуу шаңды күнүңүздөр менен, урматтуу эл журт, калайык калк, мынакей өзүңүздөр угуп жаткандай, азыр аянтта жашнакай жолугу болуп жатат. Президентке талапкер Садыр Жапаров өзүнүн талапкерлери менен жолугуп, жакшы ойлорду, келечекке жакын ойлорду, пландарын айтып жатат. Анан азыр Садыр Жапаров өзү да сүйлөдү, колдоочулар да сүйлөп жатат. Анан кийин мынакей эми буюрса жакшы тилек кылалы. Буга чейин канча тилек кылып келдик. Анын көп нерсени убакыт көрсөтөт экен. Убакыт тараза деп коет экен. Убакыт келсе анан көрөбүз. Эми ушунчалык алолоп жан жүрөктөн, чын дүйнөдөн сүйлөп жаткандан кийин адам деген ишенет, жакшы нерсеге чын жүрөктөн ишенет дегендей. Эми күтөбүз, убакыт көрсөтөт буюрса. Эми ушунчалык башынан өткөргөн киши, ушунчалык башынан кечкен киши, анан кийин ушунчалык деңгээлде ар кандай туура эмес жолдорго барбастыр деп ойлойбуз. Анан кийин мынакей бүгүн бизде курултай өттү Дасмияда. Анан кийин Садыр Жапаровду баш кылып көп президенттикке талапкерлерди күттүк эле. Көптөрү келе албай калышты. Анан курултайчылар азыр бул жакта аянтта жүрүшөт. Дагы өздөрүнүн сунуштарын сунуштайбыз деп жатат. Бийлик менен келишимге келишүүгө, эгерде бийлик элге таандык болсо, эл менен көбүрөөк иштешкенге. Эми анда мынакей жаңы жылдан кийин эле жашнакай мынакей жаңылыктарга туш келип турабыз. Буюрса, ниет кыла берели эми. Ниет кылабыз да. Дайым ниет кылабыз, чарчабай ниет кылабыз. Кандай болбосун, бардыгын урушуп атып, мушташып атып, бире билсе болот, болбосо дагы баары бир жакшы ниетти каалап, жакшы ниетти кылып, жакшы ниет кыла берсек, мен ойлойм бардыгы жакшы болот деп. Эми жакшы болгон ниет деген жакшы, бирок ниетти ал жөн эле ниет кылып калтырып койбостон, аны ошону сөз менен, иш менен, кол менен, бут менен, жүрөк менен ошонун баарын жасаганга аракет кылыш керек экен. Жакшынакай бир ой менен, ишеним менен алдыга жыла берели туугандар. Бул жакта Ленин атабыз дечи эле убагында Владимир Ильич Лениндин эстелиги турат. Кайсы жакка жол көрсөтүп жатат болду экен. Ал жакта эмне болду экен. Бирок Ленин атабыз бизде коммунизмге жол көрсөткөн. Коммунизмге жол көрсөткөн. Мынакей бардык эл ишеничи менен жолугуп жатышат. Буюрса, выполнить все те задачи и цели, которые уже озвучены перед народом и которых еще будет великая власть. Мынакей жакшы сөздөр айтылып атат. Барды буюрса, мындай бизге көнүмүш адат болуп калган. Ар учурда эле биз айта беребиз, дей беребиз. Анан убакытсынчы убакыт көрсөтөт. Бирок башынан азыртан баштап албетте ишенип койгонубуз жакшы болот деп ойлойм. Жакшылык ой кыла берели. Буюрса, эми мындан кийин жакшы болуш керек. Жакшы болбой койбош керек туугандар. Мына колдоп жатышат, кыйкырып жатышат. Бир инсанга сөз берели. Коомдук ишмер Рыскылбек Осмон ата. О, калбайган калың журт. Аксакалдар бата беребиз. Дайыма бата беребиз. Ата-бабаларыбыздын салтын сактап, Акбатал бата берели. Ал эмесе жакшы болот экен. Акш кыргыздар бата берет. Жаман көргөн душмандын ниеттери оң болсун. Кудайым өзү колдосун да. Эртеңки болгон шайлоодо Ленин атадагы сөздөрдү угуп жаткандар эмне деп ойлонуп атты болду экен.
10 min деп атат, 10 min деп бата кылып коелу. Барыбыз. 10 min деп бата кылып коелу. Жакшы нерсеге үмүт кылып, жакшылыкка ишене берели. Туугандарым. Анда ушуну менен ак үйдөн репортажды мен бүгүн бүтүрө берейин. Мына каяктан барып репортаж тартам. Көрөсүздөр. Чоң рахмат. Көңүл бөлгөнүңүздөргө. Бурса түз эфирден эфирге чыгам дейт. Укпай калдым. Аны угасыздар. Мына бардык суроого Садыр Жапарович ачык экен. Анан эми угуп атам. Мына өзүңөргө 100% ишенсеңер, мага 100%ке 101%ке ишениңиздер деди. Ары кандай ушактар ишенбестен колдоп беришиңиздерди, өтүнүп кетем деди. 101% ишенген. Жарым жылдан кийин буюрса жыйынтык болот деди. Рахмат деп жатта, сіздерге саламатта калыңыздар, саламатта болуңуздар. Эми ийгилик кылайлы, жакшы ниет кылалы, жакшы ой кылалы. Буюрса 101% ишенгиле деди. Өзүңөргө 100% ишенсиң. Мен бирок өзүмө 100% ишенбейм. Өзүмө 100% ишенбейм. Анткени адамдын өзүндөгү кемчиликтери болот. Макул, ишенели. Көрсө Садыр Жапаровду көрсөтөт.